салатсыңарбы? Биз сурамдуу жүргүзүп аттык эле аракет кылып көрбөйсүңарбы? Бул оңой эле суроолор. Кыргыздар. Бул оңой эле суроолор. Бул оңой эле суроолор. Экөөбүз кыргыз тилчи болуп билбесек уят. Бул кыргызча сөз да? Кыргызча. Күндүн жылуу нурунда магдыра олтуруп сүйлөштү. Вообще түшүнбөйм да. Жазык не? Эжеке жазык деген не деген? Белдүү туугандарың барбы деген сөз ушундан келип чыккан да. Точно билбейт экен ушунчу. Башка суроолор айтчы. Окуп койсоңуз. Мандыкер деп кимди айтабыз дейт. Уккансыңбы? Укпапмын. Магдыра. Түшүнбөйм. Магдыра деген уккан эмесмин, биринчи жолу угуп атам. Бул сөздү биринчи жолу угуп атам чындап. Майли билбей калсаңыз чыгарбайбыз. Бир аракет кылып көрөсүз. Бүгүнкү күндө жаштардын көркөм чыгарма бул жакта турсун, катардагы китептерди окуганга дагы убактысы жоктой сезилет. Кээде күнүнө 15 жаңы сөз болсо дагы билип алсам дейбиз. Мурас теле студиясынын Сиз билесизби берүүсүндө бүгүн студенттер менен биргеликте бир катар күнүмдүк жашоодо сейрек колдонулуучу сөздөрдүн маанисин чогуу билебиз. Анда эмесе кеттик. Черин жазуу деген кандай түшүнөсүз? Черин жазуу. Черин жазуу дегенде Манайын көтөрүү. дагы мисалы черин жаза эс алды дегенде Көңүлүн көтөрүү. Өбөк деген сөз кандай маанини билдирет дейт. Өбөк деген биринчи жолу өйдө да өбөк күйдө жөлөк бол деп коет го. андай жакшы жүр деген маанини билдирет. Жаганда. Дагы аракет кылып көрчү. Мага келди ат бирок оозум менен айтып бере эткем. Устукан деген эмне? Устукан деген бул малды жиликтегенде конокторго берет го, ошону устукан дейт. Өбөк деген сөз кандай маанини билдирет? Өбөк деген мындай жардамчы, үйдө өбөк чөлөк болсун, жардамчы болуп, колуна кол, бутка бут болуп деген мааниде да. Черин жазуу дегенди кандай түшүнөсүз? Кандай болот? Черин жазуу. Мисалы черин жаза эс Көңүлүн, көңүлүн көтөрүү деген сыяктуу, көңүл ачуу деген сыяктуу. Өбөк деген сөз кандай маанини билдирет? Ылдыйда жөлөк. Өйдө өбөк, ылдыйда жөлөк деген макал бар. Өбөк деген ошондо кандай маанини билдирип калат? өйдө өбөк, өйдө өбөк. Өбөк байы. Кандай макал берип турчу? Өбөк деген сөз кандай маани? Өбөк. Экөөбүз кыргыз тилчи болуп билбесек уят. Өйдө өбөк мындай неме жөлөк болуп, адамдар бири-бирине жардам берип, жөлөк болуп, бири-бирине мындай кандай жардам берип, моральный жактан, руханий жактан жардам берүү деп ойлойм. Алсак болобу? Шуга жооп бергиле. Дагы жеткиргиле, жетпей атат. Ошо ар бир адам өзүнүн кыйынчылык мезгили болот. Ошо кыйынчылык мезгилинде ошол адамга жардам берген адамды өбөк деп эсептесек, жардам берип, жакшы сөз, жылуу сөз менен жардам берсек болот. Мисалы да эми ошол да кандай десем экен. Рахмат жоо. Магдира дегенди кандай түшүнөсүз? Магдыра. Бул кыргызча сөз да? Кыргызча. Жок, мен өзбекстандыкмын да, бул сөз билбейм, түшүнбөйм туруусу. Беделдүү деген кандай түшүнөсүз? Бул адамдарга карата айтылган сөз, мисалы беделдүү адам, беделдүү инсан дейт го. Ошондо кандай болуп калат? Черин жазуу деген кандай түшүнөсүз? Чер деген андай. Мисалы үчүн ырдап деген нерсе маанинде. Эс алдым да кийин боюнча. Анда ырдап эс алды деп койсо деле болот да. Анда эмнеге черин жазуу деген сөздү пайдаланабыз биз? Черин жаза эс алды. Черин жазуу эс алды дегенде ошол мен түшүнүм боюнча лично. Ырдап бир эс алган ушу черин жазуу эс алды десек. Беделдүү дегенди кандай түшүнөсүз? Беделдүү дегенде мен түшүнүм боюнча ишке шыктуу адамбы? Көп иштеген адам. Беделдүү адам, беделдүү инсан дегенде. Беделдүү инсан да дейт го. Анда таанымал инсанбы? Эмгекчил? Же болсо? Билет. Магдыра дегенди кандай түшүнөсүз дейт. Магдыра деген.
Жанагы ол күндүн жылуу нурунда магдырап, олтуруп сүйлөштүк. Олтуруп сүйлөштүк. Ошондо магдыра деген сөз кандай маани билдирип калды? Магдыра деген Мындай. жан дүйнөңдө рахат да. А если не получится такой? Эч нерсе болбойт. Жазык дегенди кандай түшүнөсүз? Вообще түшүнбөйм да. Орусча. Жок. Нет, жаздык го ал. Жазык. Это орусчасын айтпайсыздарбы? Нет, это ошол сөздүн орусчасын айтсаңыздар мен түшүндүрүп Атайын ушул сөз керек болуп да бизге. Жазык не? Эчке жазык деген не деген? Беделдүү дегенди кандай түшүнөсүз дейт. Беделдүү деген бул адамдарга тиешелүү сөз да. Адамдын мисалы алгандай адам. Ал беделдүү адам дегенде анын мисалы үчүн мансабы болушу мүмкүн. Беделдүү дейбиз. Анын артында тууган уругу белдүү туугандарың барбы деген сөз ушундан келип чыккан да. Кадыр бактуу, абройлуу адам, беделдүү адам. Каниет дегенди кандай түшүнөсүз? Каниет деген эмне эле? Каниет кылдым деп калышат да. Каниет шүгүр келтирдим дегенби? Шүгүр келтирдим. Дагы эмне дейт эле? Синонимдерин айтып көрөрсөң? Каниет болду. Шүгүр келтирүү. Ыраазы болуу. Далалат сөзү кандай маанини билдирет? Жок эми. Далалат жок, уккан эмес болчу. Беркегиле. Жазык дегенди кандай түшүнөсүз дейт. Жазык? Точно билбейт экен ушунчу. Далалат сөзү кандай маани билдирет? Мисалы, бул жумушту аткарууга өтүндүм, сурандым, далалат кылдым деген мааниде болсо керек. Ошондо бир нерсени аткарууга болгон аракет деп ойлойм. Демилге десек болот. Башка суроо айтчы. окуп койсоңуз. Жазык дегенди кандай түшүнөсүз дейт. Жазык аткаруу деген сыяктуу эле сөз экен. Жазык дегенде мен түшүнөм. Менде эмне күнөө бар деген сөздү түшүнүп кетем. Менде эмне жазыгым бар деген сыяктуу. Окуп койчу. Үнүн чыгарып. Мандыкер деп кимди айтабыз дейт. Уккансыңбы? Укпадым. Мандыкер деп кимди айтабыз дейт. Мандыкер билбейт экен. Камесин. Вообще бир жолу. Так, мандыкер деп кимди айтабыз дейт. Мандыкер деп атайын жалдаган. Мисалы мурда көп болгон байлар колунда жок кембагал адамдарды мандыкер кылышкан. Азыркы убакта бизде Кыргызстанда мандыкерлер жок деп ойлойм. Казакстанда бул мандыкер абдан көп. Казакстан Республикасында мандыкер бул жалданып иштеген адамдары. Туура агай, чоң рахмат. Үлкөн деген сөз кандай маани билдирет? Үлкөн деген чоң. Азамат. Черин жазуу дегенди кандай түшүнөсүз? Чернеги. Өбөк деген сөз кандай маани билдирет? Өбөк. Өйдөдө өбөк. Жардам берет. Устукан деген эмне? Конокко тартылуучу этти устукан деп атайбыз. Черин жазуу дегенди кандай түшүнөсүң? Чер жазуу мындай. Негизи мен түшүнүгүм боюнча чер жазуу бул дем алууга окшош эле мындай. Дем алып, чер жазып отуралы деп көбүнчөсү мындай. Кыздар менен отурганда колдонобуз го, чер жазып келели деп. Ошол. Өбөк деген сөз кандай маани билдирет? Өбөк. Өбөк. Бул көбүнчө ошол баягы досторду эме алат го. Өйдөдө бир туугандарды, өйдөдө жөлөк, мындай. Как жаныңда дайыма жүргөн деген маанидеги. Ошол. Магдыра дегенди кандай түшүнөсүз? Магдыра. Түшүнбөйм. Магдыра деген уккан эмесмин, биринчи жолу болуп атат. Беделдүү дегенди кандай түшүнөсүң дейт. Беделдүү инсан адамдарга. Мына сөздү биринчи жолу угуп атам чындап. Мандыкер деп кимди айтабыз?
Далалат деген сөздің мааниси кандай маани билдирет? Билбейт. Билбей калдым. Майли билбей калсаңыз чыгарбайбыз. Бир аракет кылып көрөсүз. Далалат сөзү кандай маанини билдирет? Көзүм жеткен үчүн же анын билими ошо ишке жеткендиги үчүн мен ага жооп беришине далалат кылдым деген сыяктуу аракет кылдым. Ошо сыяктуу болсо керек деп ойлойм. Далалат сөз кандай маанини билдирет? Билбейм. Өбөк деген сөз кандай маанини билдирет? Мындай өбөк, жөлөк дейт го, таяныч, ушундай түшүндүм. Туура. Маалым болгондой, бүгүнкү сурамжылоо дал ушундай жыйынтыкты көрсөттү. Ооба достор, кыргыздын көөнө сөздөрүн күнүмдүк жашообузда кеңири колдонуу менен сөз байлыгыбызды кеңейтип, аны унутта калтырбай аздектеп жүрөлү. Антпесе башка тилдин сөздүгүн жаттаган сыяктуу жаттоого туура келет. Сиздер менен Мурас телестудиясынын Сиз билесиз рубрикасы жана мен Айданек Сагынбек кызы болдум. Кийинки берүүдөн жолугушканча